Төмөнбай Байзақов проспектісінде жайгашкан бул эс алуу жайынын жалпы аянты 1 гектар 20 сотық жерди түзөт. Мурда кароосуз калып таштандыга толгон жерге айланган болчу. Учурда шаар бийлиги аны колго алып, кала тургундары үчүн заманбап эс алуучу жайга айлантып жатат. Парктын курулганы жакшы болуп атат, мамлекет буйрса жакшы иштеп атат. Ушундай да парктар көп курулуп турса жакшы экен. Балдар менен келип, сейилдеп, ары бери басканга жакшы болуп калды. Ошо да көп ушундай парктар салынып, балдар менен чыгып, ары бери басканга курулуп турса эле сонун экен. Ушул тапта иштин 85% бүтүп калган. Жумушчулар азыр таштаман төшөшүүдө. Бул жерге жалпы шаар тургундарынын эс алуусу үчүн 34 отургуч, ошондой эле 34 таштандыны салуучу урна дагы орнотулат. Парк иштери толук кандуу жүрүп атат. Азыркы учурда фонтан иштерин жүргүзүп атабыз, конструкциясын коюп атабыз. Кудай буйрса, паркты 13 декабрга чейин ишке берели деген планыбыз да бар, график боюнча. Азыркы учурда брусчаткабыз 85% бүттү. Сугат системасы 95% толук бүтөйүндөп калды. Жарыктандыруу системасы дагы бүтөйүндөп калды. Быйыл Жалал-Абад шаарынын аймагында эскилиги жеткен негизги көчө болуп саналган Төмөнбай Байзақов көчөсү реконструкцияланып пайдаланууга берилген. Эми бул аймакта орун алган эс алуучу жай ишке түшүп калса, каладагы көркүнө чыгат. Ушул жерде каралбай калган парк сквер бар болчу. Бүгүнкү күндө биз тендер жарыялап, бүгүнкү күндө курулуш иштерин жүргүзүп жатабыз. Курулушту главтек инвест ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, бүгүнкү күндө курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Кошумчалай кетсек, автобекетке жакын аралыкта жайгашкан бул жайга унаа токтоочу жай дагы ажыратылат. Аны менен бирге жарыктандыруу иштери жүргүзүлүп, декоративдик бак дарактар отургузулуп, газондор себилет. Каржы маселеси болсо жергиликтүү казынадан бөлүнүп, 27 миллион сомго бүткөрүлүүдө. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.